Азыр биз Бишкек шаарынын көчөлөрүнүн биринде турабыз. Учурда күн бүрүккөк, андыктан асманды көрүү мүмкүн эмес. Анткени түтүн каптап турат. Ал эми тоо жакта абал такыр башка. Бул жерде абанын таза экени кадимкидей байкалат. Асманда булуттар бар, бирок аба катмары тунук. Ал эми оң жагымда көрүнүш такыр башка. Учурда Борбордогу абанын сапатынын көрсөткүчү 152 бирдикти түзүүдө. Бул адамдын ден соолугуна зыян алып келчү кооптуу чек катары эсептелет. Бийлик өкүлдөрү буга турак жайлар менен коммерциялык объектилерди жылытууда көмүрдүн жагылышы жана ТЭЦ менен автоунаалардан чыккан түтүн себеп болуп жатканын билдиришкен. Чын-чынында кимеле үшүп атканда экологияны ойломок эле, эмнени гана жакпайбыз. Бирок эң негизгиси үйдөгү жылуулукту сактап калуу үчүн үйүбүздү жакшылап жылуулоону ойлобогондойбуз. 35%-га чейин жылуулук подвалдын сыртынан чыгып кетет, терезеден 15-20%-га чейин чыгып кетет. Полдун алды мисалы үчүн кээ бир учурларда айыл жергесинде, көпчүлүк учурларда каражаттын жетишпегендигине байланыштуу жер топурак болуп эсептелинип калат. Ал жерден сыз келет. Ошол сыз бул баягы үйдүн ичиндеги жылуулукту кайрадан эле өзүнө тартып алат. Бул жерде дагы 20%, 25%-га чейин жоготууга учурайт. Анан шып, бул потолок. Потолок бул эми баягы өзүңүздөргө маалым, физика закону боюнча жылуулук бул айлануу системасынын негизинде өйдө көтөрүлөт. Муздак аба ылдый жактан киргенде үйдүн ичин жылыткан аба бул потолок аркылуу чыгып кетет. Кабат-кабат үйлөрдү тургузабыз, бирок аны кантип жылытабыз деген ой түшүбүзгө да кирбейт. Жылуулукту жакшы кармаган үй көмүргө да, сиздин капчыгыңызга дагы үнөмдүү болот. Өтө жакшы жылууланган үйлөр 50%-дан да жогору болуп эсептелинет. Анан ошол эле жылуулукту биз 4 тоннаны 2 тоннага чейин кыскартуу мүмкүнчүлүгү пайда болот. Эң сонун ошондо биз экологияны да жакшыртууга салым кошот экенбиз. Мынакей азыр биз Бишкек шаарында жайгашкан көп кабаттуу үйдүн жанында турабыз. Бул үй күн батареялары менен жылыйт экен. Ал эми үй жылуу, азыр биз жашоочулардын оюн билебиз. Жүрүңүздөр. Ой, здравствуйте. Простите, что беспокоим. Скажите, пожалуйста, вот этот дом, оказывается, отапливается солнечными батареями, но у вас дома тепло? Да, тепло. Даже в сильные морозы было тепло. Вы знали, что это дом отапливается солнечными? Ну, знал, да. А так вообще комфортно? Да, абсолютно. То есть проблем с отоплением и никаких нет. Ушул жабдууларды орнотууда айтып кетчү нерсе ошо 3 киловаттан жогору 10 киловаттка чейин орнотуу эң эле абзел. Шаарыбызда жүргөн автоунаалардын 95% эски. Алар албетте смогтун капташынын негизги себептеринин бири. Бирок кээ бир айдоочулар суроо беришет. Жайында деле айдайбыз, бирок эмнеге смог кышында эле болот деп. Анткени жайында температура чачырап кетет. Ал эми кышында температура инверсияга кабыл болот. Сүрөттү карайбыз. Алдыда муздак аба, андан кийин жылуу, ал эми өйдө жакта муздак аба катмары. Ортодогу ышталган аба жылуудан өтпөй, чачырабай туруп калат да түтүн каптап тура берет. Ошондой эле Бишкектеги жаңы тургузулган үйлөр дагы смогтун капташына себепкер. Бишкек шаары аянты 16 000 гектар. Шаар Кыргыз Ала тоосунун этегинде Чүй өрөөнүнүн борбордук бөлүгүндө, ал эмүдүн жана аларча сууларынын шилендиси пайда кылган жантайыңкы түздүктөн орун алган. Деңиз деңгээлинен 750-900 метр бийиктикте жайгашкан. Ошондуктан үйлөрдүн туура жайгашышы өтө маанилүү. Анткени шаарды тазалап турган желдер туура эмес тургузулган үйлөргө урунуп, жер тамдан чыккан түтүндөрдү эч жака үйлөй албай калат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз азыр сиздерге абанын кирдешинин эң негизги себептерин атадык. Азыр биз эң кир шаарда жашап жатабыз. Билинбеген менен бул кырдаал көптөгөн ооруларга жол ачып жатат.
өзүбүзгө кандай жардам бере алабыз? Эшикке чыкпайлы, эгерде чыксак дагы маска тагыналы. Жөнөкөй медицина маскасы жарабайт, атайын маска керектелет. Бул сүрөттө көрсөтүлгөн. Айсулуу Асанбекова, Дания Роман Турулу, улуттук биринчи канал Замана студиясы.